Саламаттык сактоо министрлигинин санэпидем департаменти дал ушул анар суусундугун сатыктан алуу керек деген чечим чыгарды. Анткени бул суусундукта Е122 тамак аш боёгу бар экен. Бул газдалган анар суусундугунда газдалган суу, сахар, лимон кислотасы, натрийдин бензонаты, 122 тамак аш боёгу дагы кошулганы бул жакта жазылыптыр. Жана ошондой эле анардын даам берүүчү ар кандай ароматизаторлор дагы бар экен. Ошондой эле бул суусундук Афганистанда чыгарылганы жазылган жана компаниянын аты Супер Кола деп аталат экен. Супер Кола деген компанияны сиз мындай окуганыңызда ойлошуңуз мүмкүн, бул жанагы биз билген эле кадимки чоң Coca-Cola бренди деп. Жок, бул андай эмес. Бул таптакыр эле башка фирма экен. Албетте бул суусундукту балдар дагы ичет. Ал эми балдарга зыян экени эч кандай жазылган эмес экен. Саламаттык сактоо министрлигинин санэпидем департаменти Ош шаарында дүкөндөрдө дал ушул суусундук алынып жатканын дагы билдирди. Бирок биз азыр Бишкектеги дүкөндөрдүн биринде турабыз. Бул суусундук дале болсо мына өзүңүздөр көргөндөй сатыкта турат. Жок достор, материал ушу менен эле бүтпөйт. Биз азыр дал ушул суусундукту бул дүкөндөн сатыктан алдырганга аракет кылабыз. Анткени министрликтин чечими бар. Ошондуктан азыр администрацияга кайрылып алууну азыр айтабыз да, сатыктан. Здравствуйте. Меня зовут Эльвира. Вы кыргызский понимаете? Нет. Вообще не понимаете, да? Ничего. Ну ладно, давайте я вам на русском объясню. Вот этот напиток, постановление министерства, это санэпидем надзора, постановление, чтобы убрать с прилавок, потому что здесь есть краситель Е122. Это, оказывается, вредно для концентрации детей, вызывает гиперактивность, снижает внимание детей. А тут про то, что это вредно для детей, совсем не написано, и даже здесь нету надписи на кыргызском языке, чтобы люди прочитали. А почему он у вас продается? Откуда его взяли вообще? Это вы у нас на прилавке? Да, вот, смотрите, у вас продается. Сейчас мы уберем, обязательно, прямо сейчас уберем. Давайте убирайте. Достор, мына өзүңүздөр көргөндөй, азыр дал ушул магазиндин директору зыяндуу делген суусундукту алып салды. Вы можете, пожалуйста, уточнить, кто вообще вам этот привозит и почему он без кыргызского языка? Этикет. Мы этот напиток сдавали, и у нас, видать, осталось чуть-чуть. Я не знаю, кто поставщик. Ну вы же знаете, у вас же там по документам, вы же переводите деньги. Да? Можете уточнить? Ну, уже документов нет сейчас. Да, уточните, пожалуйста. Поставщик так и называется, «Золотая жизнь». Поставщик «Золотая жизнь» компания. Это ОСО, да, такая? Так написано. ОСО «Золотая жизнь». Вы теперь вот обещаете, что вот никогда вот... Обещаю, никогда не буду продавать. Все. Ал эми биз жогорудагы көргөн суусундукту азыркы учурда Кыргызстандагы белгилүү инсандар дагы жардама кылып жатат. Золотая жизнь деген мындай натуральный, да? Анардын ширети Афганистандан келет дейишти. Бир банкасы 40 сом. Мечитте таравийден чыгып баратып, адамдар ушунан алып ичип берет экен. Мен да кече Озачарды ичип көрдүм эле, аябай сонунда. Муктек мырза, сиз кабарыңыз барбы? Бу анардын суусундугун бир жолу жардама кылбадыңыз беле? Газдалган. Ошону Инстаграмдан жардама алгансыз да? Анардын суусундугу деп, анан ошону санитардык көзөмөл департаменти бул деген зыян, балдарга айрыкча зыян деп сатыктан алуу тапшырмасын бериптир да. Бул менин эле бир келесоолугум болду да, жана колуна бир эле карма алып сүйлө дейби. Мен эсемемчигим. Анан жолдо баратсак сатып атыптыр. Анан ошону алып алып эле ууртап сүйлөп коембу. Анан кийин мага үчөө төртөө чыкты. Ал деген кеңе болбойт, тиги бу деп. Болду деп анан мен аны унутуп деле калыптырмын. Ошо пост алып коюшум керек экен. Ал мындай чисто стихийный мындай безразбор. Мен кийин ойлоп калдым. Эгер ошо эме бар болсо, ошондой сок тегеркилер бар болсо, мен расмий түрдө ушундай эме кылып өзүм кайра сүйлөп чыгып коерм.
Мынауны мен бір кезде ушинтип адашып сүйлөп алып турмун. Жолоо кулабага ичпей келет. Азарубин E122 деген бар да. Эгер болсо, анда деген ошо маркировкасында мындай алдын алуу адамды мындай предупреждающий деп коет, ушундай бир көрсөтүлүп, мунун составында красители бар, бул мүмкүн бул деген жанагы адамдын балдардын эмесине терс таасир бериши мүмкүн, жана активное внимание дегенде ушундай деген бар да. Орусчасы, мисалы үчүн айтылат орусчасында содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей деп да. Андан тышкары ошо бул жактан азыркы учурда аябай өзгөчө калк арасында бул аябай баягы көп колдонулуп, балдарды аябай баягы сыртынан упаковкасында дизайн, кийимеси болуп, балдарды аябай көп эмелер болуп атат да, ичкенче. Сиз медиахатты көрдүңүз. Сиз дал ушул ичимдикти, суусундукту буга чейин ичип көрдүңүз беле? Комментарийге жазыңыз. Жана бул суусундук зыяндуу экенин билгениңизден кийин сөзсүз түрдө болду, сатып алууну токтотуңуз. Андан көрө өзүңүз дагы анарды сатып алып, анардын өзүн эле жегениңиз сизге пайдалуураак.